Бишкекте саат 16. Биринчи радио өз уктурууларын улантат. Эфирде Шак жүрүш, студияда Талайгүл Чабдарова. Конституциялык реформа. Кыргызстандын коомчулугунда конституциялык реформа чоң талкууга жем таштады. Баш мыйзамдын жаңы долбоору коомдук талкууга коюлары менен өзгөртүүгө каршы болуп, сын пикир айткандар да көбөйдү. Бирок бул долбоорго алымча кошумчалар сөзсүз болоорун президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов бүгүн кыргызстандыктарга болгон кайрылуусунда айтты. 3 элдик толкундоолорду башынан өткөргөн элибиз өлкө катары биз жарандардын бардык айтып жаткан пикирлерин түшүнүү менен кабыл алабыз деген президенттин милдетин аткаруучу баш мыйзамдын долбоорунда бардык тараптардын пикирлери эске алынаарын белгиледи. Ошондой эле конституциялык кеңешме түзүү жөнүндө жарлыкка кол коюлду. Ал эми бүгүн түшкө чейин жарандык коомдун өкүлдөрү, саясатчылар, укук коргоочулар жаңы сунушталган конституциянын долбоору боюнча форум өткөрүп, каршы пикирлерин билдирди. Ал эми 2 саат мурун Улуттук илимдер академиясында конституциялык кеңешме алгачкы жыйынын баштады. Биздин бүгүнкү маегибиз мына ушул конституциялык реформа, анын жагдайлары тууралуу болмокчу. Уктурууга коомдук ишмер Оторбаев Кубат Табалдиевич, юридика илимдеринин доктору профессор Шерипов Нурлан Турганбекович, жарандык активист Нурсултан Бейшенбек уулу катышат. Ошондой эле жарандык активист Досубек Касымалиев түз байланыш аркылуу пикирин билдирет. Эскерте кетсек, биздин уктурууга саясатчы Жеңиш Молдахматов да чакырылган, келип калышы күтүлүүдө. Саламатсыздарбы, урматтуу студиянын меймандары? Саламатсыздарбы? Алгач биз ушул жаңы сунуш кылынган конституциянын долбоору боюнча сөздү адис юридика илимдеринин доктору профессор Нурлан мырзага берсек, Кубат мырза. Ушул долбоор эмнеси менен бүгүнкү күндө зарыл? Ошол жөнүндө өзүңүздүн оюңузду айтсаңыз. Саламатсыздар, урматтуу радио угармандар. Беле кечкирээк бүгүн президенттин милдетин аткаруучу Мамытовдун жарлыгы чыкты. Ошол жарлыкка ылайык конституциялык кеңешмени түзүү жөнүндө чечим чыгарылды. Ошого ылайык атайын конституциялык кеңешме түзүлдү. Жаңы ошол жогорку кеңештин депутаттары сунуш кылган жаңы конституциянын долбоорун талкуулоо жана аны өркүндөтүү максатында бир чети, экинчи чети могул азыркы убакта коомдо болуп аткан ар кандай талаш тартыштардын негизинде бардык сунуштардын баарын топтоп, ушул жаңы мамлекеттин негизги мыйзамын, бул азыркы заманбап, азыркы негизги тарыхый, саясий жана негизги укуктук документ катары иштеп чыгуу үчүн конституциялык кеңешме түзүлдү. Ушул нерсени белгилей кетиш керек. Биринчиден, экинчиден, конституциялык кеңешмеге Кыргызстандын алдыңкы окумуштуулары, юристтери, практиктери, теоретиктери, башка илимдердин өкүлдөрү, жарандык коомчулуктун өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаттары, өкмөттүн өкүлдөрү киришти. Бүгүн мына азыркы убакта биринчи жыйыны болду. Мына эми бүгүндөн баштап ушул конституциялык кеңешме өзүнүн жигердүү ишин баштайт. Ушул моменттен колдонуп ушул кайрыла кетким келет радио угармандарга. Азыр ушул бир уникалдуу мүмкүнчүлүк. Ушул депутаттар сунуш кылган ушул конституциянын долбоору боюнча өзүңүздөрдүн сунуштарыңыздарды берсеңиздер болот. Биринчиден, экинчиден, эми негизи белгилей кетиш керек, конституциялык реформа зарыл. Себеп дегенде, мына азыркы акыркы 10 жылда бизде эң чоң көбөйлөрдүн бири бул өзүңүздөр билесиздер, ушул жоопкерчилик маселеси өтө зор маселе. Себеп дегенде, бизде ушул 91 жылдан бери, 29 жылдан бери өзүңүздөр байкагандай болсо, байкасаңыздар керек, мына Акаев дагы, Бакиев дагы, Атамбаев да, Жээнбеков дагы супер президенттик бийликти ишке ашырышты. Биз ар кандай деп аталдык. Биз парламентардык деп аталдык, парламентардык президенттик, президенттик парламентардык президенттик болуп, конституция бир 9 жолу өзгөрүүгө дуушар болду. Азыр мына 10-чу реформа жүрүп атат. И дайыма
мына ошол аягында келип супер президенттик бийлик ишке ашып, анан супер президенттик бийликтин жыйынтыгы менен анан мына өзүңүздөр байкагандай 3 революциянын да жыйынтыгы болду. Анан эми бул азыркы убактагы ошол конституциялык кеңеш менен түзүлгөн туура жана азыр ошол баардык элдин таламына төп келген мындай бир мыкты мыйзам долбоорду иштеп чыгууга убакыт жетти. Рахмат, Кубат Табалдиевич, мына ушул конституциянын жаңы долбоору жарыяланары менен эле көп саясатчылар, жарандык коомдун өкүлдөрү, активисттер ушу өздөрүнүн каршы пикирин дагы билдиришти да. Алардын катарында ачык пикирин билдирип чыккандардын катарындасыз. Сиз дагы өзгөрүш деген кыймыл түзүлгөндүгүн айтып чыктыңыз. Сиздин ушул пикирдин пайда болушуна эмне түрткү болду? Саламатсыздарбы? Талайкүл, саламатсыздар. Урматтуу кыргыз эли, урматтуу угармандар. Эми биринчиден мен негизи акыркы убакта өзүмдүн ишимди кылып эле тынч эле жүрдүм эле. Анан мынау акыркы убактагы окуялар, анан мынау конституциянын жаңы жазылышы ошо мени ушундай кыймыл түзүүгө түрттү. Себеп дегенде биз мына мен Кыргыз Республикасынын активдүү патриот жарандарынын бири катары акыркы 30 жылда ушул бийликтен, мамлекеттен бир жакшы нерсени күтүп эле келатабыз. Улам келген президент жакшы убадаларды берет, бирок иш жүзүнө келгенде теңирден тескери майнаптар чыгып атат да. Мына азыр жакшы айтылып өттү. Биз 30 жылдан бери демократиялык баалуулуктар, адам укуктары, кыргыз элине тиешелүү тил кесмек жок, баш кесмек бар деген сыяктуу асыл принциптерди, баалуулуктарды тутуп, ошого менен күрөшүп келатабыз да. Мына мен өзүм Аскар Акаевдин тушунда дагы, Курманбек Бакиевдин тушунда дагы ошол демократия, адам укуктары деген, сөз эркиндиги деген асыл баалуулуктар үчүн күрөшүп келгенмин да. Ошондуктан мынау сунушталып аткан жаңы конституция бир сөз менен айтканда мени таң калтырды. Бул эми долбоор деп атат. Конституциялык кеңеш менен мына бүгүн араң түзүлүп, бүгүн араң ишин баштап атат. Негизи теңирден тескери болуп атат. Башында ошо конституциялык кеңеш менен түзүлүп, ар түрдүү пикирлер ортого салынып, аябай ийиленип, анан ошонун негизинде анан бир долбоор жазылып чыгып, андан кийин ал анан элдин талкуусуна коюлганда жакшы болмок да. Анан биз азыр арабанын алдына түшүп алган аттай болуп чуркап баратабыз. Процедуралардын баардыгы бузулду. Ошондуктан мен азыр мындан арда сөз сүйлөйм го деп ойлойм. Тоо терин айтканда, чимкириге атка конгон парламент кайра чакырып алыш керек долбоорду. Рахмат. Нурлан мырза, сиздин кандай аргументтериңиз бар? Мына бүгүн дагы түшкө чейин ошол саясатчылар, жарандык активисттер чогулуп дагы форум өткөрүшпөдүбү, чукул жыйын. Ошол жыйында дагы ошо каршы пикирлер айтылды. Башкаруу формасы туура эмес өзгөрүп атат, бийлик бир колго топтолуп атат деген пикирлер айтылды. Сиздин кандай аргументтериңиз бар? Бул чын эле азыркы тапта өтө керектүү, анан зарыл болгон реформа боло турган болсо, аны биз кантип мыйзамдык жактан бекемдеп алышыбыз керек? Айрым учурда айтылып атат, мыйзамдык жактан да туура эмес. Ушул иштеп аткан парламентте конституциялык реформа жүргүзгөнгө дагы туура эмес болуп калат деген пикирлер айтылып атпайбы? Сиз кандай дейсиз? Тиги 18-кылымда эле Шарль Луи Монтеске, Джон Лок деген улуу француз, англис философ окумуштуулары өзү мамлекеттин мыкты өнүгүүсү үчүн сөзсүз 3 бийлик бутагы болуш керек. Жана ал 3 бийлик бутагы бири-бирин баягы англисче check of balance дейт, орус тилинде система сдержек и противовесов дейт, кыргыз тилинде которгондо баягы бири-бирин мындай бир тең салмакта кармап турган бийлик бутактары болуш керек деп ошо 18-кылымда эле далилдеп тастыктап чыгышкан. Сөзсүз кандай гана мамлекет болбосун, дүйнөнүн 200 мамлекетинде сөзсүз 3 бийлик бутагы болуш керек жана алар тең салмакта иштеш керек. Бул негизги конституциялык принциптердин бири, биринчиден. Экинчиден,
мына жана мен айттым, конституциялык кеңешме түзүлдү, азыр болгон сунуштар болсо берилсе, анын баарын тең ушул негизги документте азыр уникалдуу мүмкүнчүлүк баарын оңдоп түздөгөнгө. Үчүнчүдөн бир кеч керек бул жаңы конституциянын зарылдыгы эмнеде болуп атат? Жаңы конституциянын зарылдыгы азыр мына өзүңүз ушул конституцияда мен жеке пикиримде 3 суроого жооп беришибиз керек. Биринчи, бизге кандай мамлекеттик башкаруу системасы керек? Экинчиси, бизге кандай шайлоо системасы керек? Үчүнчүсү, эл кантип мамлекеттик бийликти көзөмөлдөйт? Кайра кийинки революцияны болтурбаш үчүн. Ушул 3 суроого жооп бериш керек. Эң негизги 3 суроого жооп бериш керек деген мен ой пикирдемин. И ушул жерде белгилей кетиш керек. Мына конституциянын долбоорунда ачык эле сунуш кылынып атат, президенттик республика деп. Дүйнөнүн эң күчтүү мамлекети Америка Кошмо Штаты. Президенттик республика. Экономикалык, саясий, укуктук жагынан алып караганда эң өнүккөн мамлекеттердин бири. Биринчиден. Экинчиден, мына 10 жыл ичинде парламенттик республиканын мына бир күчтүү элементтери менен парламенттик республика деп мына бир жашап келдик. Мына алып карагыла, өкмөт бул жерде парламенттик же президенттик республиканын эң аныктоочу бирден бир принциптеринин бири, өкмөт кимдин астында көзөмөлдө. Өкмөт азыркы убакта, азыркы конституцияга ылайык жогорку кеңештин жана президенттин астында көзөмөлдө. Бул жерде толугу менен жаңы долбоордо өкмөт президенттин астында жоопкерчиликтүү, жана президент мамлекет башчысы жана аткаруу бийлик органдарынын башчысы деп белгиленет. Өкмөт башчысы деп так белгиленип атат. Демек президент өзү менен толук социалдык, экономикалык, саясий мамлекеттин өнүгүүсүнө өзүнө жоопкерчиликти алам деген сөз. Ушул бардык ушул өкмөттү дагы мамлекетти да башкаруу, бийлик бир колго топтолуп атат деген пикирлер айтып атпайбы? Азыр мына конституциялык кеңешме түзүлдү дедик биринчиден. Экинчиден, ал бир колго топтолуш үчүн башка бийлик бутактары да бар да. Азыр мына конституциялык долбоор ушул талкууланганда сөзсүз жогорку кеңештин да ыйгарым укуктарын караш керек биринчиден. Экинчиден, жогорку кеңешке жана депутаттык иммунитеттердин караш керек. Үчүнчүдөн, жана мен айттым, могу шайлоо системасында биз карап чыгыш керек. Мына 4 октябрдагы революция эмнеден келип чыкты? Мына мен өзүм ушул шайлоого, парламенттик шайлоого оппозициялык партиядан катышкам, мен өзүм башыман өткөрдүм. Мындай одоно, мындай кир, мындай акыйкатсыз шайлоо болгон эмес. Абдан максималдык түрдө административдик ресурс, каржы ресурстарын колдонуу менен өттү. Анын жыйынтыгы мына революция келип чыкты. Менин жеке пикиримде мына азыркы конституцияда так көрсөтүш керек. Кыргызстанда жогорку кеңештин депутаттары пропорционалдык мажоритардык системадан шайланат депчи. То есть биз аралаш системага барышыбыз керек. Биз суу менен кошо баланы ыргыт ийбешибиз керек. Бул эмне деген? Партиялык тизменин дагы бир мандаттуу аймактында өзүнүн плюс жактары да, минус жактары да. Рахмат, Нурсултан, биз буга чейин ошол парламенттик башкарууну, парламентаризмдин өнүгүшүн, бул демократиянын белгилери катары баалап келбедик беле? Эми кандай болот анда? Арбаңыздар, биринчиден чакыруу үчүн терең ыраазычылык билдирем. Негизи ушул баш мыйзамдын долбоорун карап отурганда жеке мен басым жасаган ушу эки багыт болду. Алардын бири бул жоопкерчилик, экинчиси жогорку кеңештин депутаттардын саны боюнча. Башкача айтканда, бүгүнкү күнгө чейин элдин каалоосу же болбосо элдин талабы дейбизби, 120 депутаттын көптүгү жөнүндө сөз болуп келген. Ал эми экинчи бул башкаруу боюнча, узурпация власть боюнча сөз болуп жатпайбы? Мен ушул жерден таң калам да, бизде жогорку кеңеште импичмент жарыялоо укугуна ээ да. Бирок көпчүлүк учурда биз элдин өзүбүздүн жарандардын туура эмес депутаттарды шайлоо алуунун натыйжасында ошол биз шайлаган депутаттар ар дайым президентке кошомачылык кылып келет. Өкмөттүн адвокаттары болуп келет, дээрлик көпчүлүк учурда да. Бир дагы учурда президентке импичмент жарыялоо боюнча биздин тарыхта көрсөтүлгөн эмес. Эми азыркы жазылып жаткан мыйзам долбоорунун, баш мыйзамдын долбоорунда деле жогорку кеңеш ошол өзүнүн укугун сактап калып жатат да. Демек, эл узурпация власть, бийликти узурпация алуудан эмес, депутаттарды, татыктуу депутаттар шайлоо алууга көрүү көңүл бурушу керек да. Эгерде биз жогоруда Нурлан мырза айтып кеткенге кошулам, эки палаталуу парламентке келип,
чыныгы эл өкүлдөрүн жана ошондой эле мыйзам чыгаруучу чыныгы депутаттар шайлап ала турган болсок, элдин назарында иштей турган. Алар эгерде президент иштебей турган болсо, же болбосо бардык бийликти өз колуна алуу коркунучу жаралган учурда алар импичмент жарыялап президентти кетирүү укугуна толукканда ээ болот да. Ушул суроо менин оюмда бул ушул жооп менен жокко чыгарса болот да. Кубат мырза, мен Нурсултанга эле берген суроода биз буга чейин партиялык система, парламентти өнүктүрүү менен демократиялык өлкөбүз деп келбедик беле? Президенттик башкарууга өтүү, ага экөөнүн таасири кандай болот, өз ара катышы? Азыр эми бул сунушталып аткан долбоор боюнча супер президенттик системага өтөбүз. Парламент бул нотариустун ролун аткарат. Парламентте укуктары кескин кыскарган. Сунушталып аткан долбоор боюнча алар өкмөткө эч кандай таасир бере албайт. Өкмөт башчыга эч кандай таасир бере албайт. Алардын отчетун мындай угуп гана коюшу мүмкүн. Аны жактырып жактырбай, программаларына өзгөртүү толуктоолорду киргизүү маселелери боюнча, социалдык, экономикалык же мамлекеттин өтө маанилүү маселелерине кирише албайт. Президент мына 60-беренеде айтылып атат, өкмөт башчысын, анын орун басарларын, министрлерди жана мамлекеттик комитеттердин төрагаларын жогорку кеңештин макулдугу менен дайындайт деп атат. Бул эмне деген сөз? Президент өзү түзөт, анан отставкасындагы сунушталып аткан кандидатуралардын баардыгын жеке бир адам чечет. Биз эми мындай Мухаммед пайгамбар дагы айткан экен, мен да жаңылам депчи. Алтын баштуу адам келсе дагы бийликте азгырыктар өтө көп. Кыргыз эли бекеринен жанагы кеңешип кескен бармак оорубайт деп акылмандар, аксакалдардын кеңеши деген нерселер бекеринен чыккан эмес. Ошондуктан бул биринчиден, экинчиден кыргыздарда дегеле бийлик эч убакта бир колго топтолгон эмес. Бизде чечимдерди кабыл алуунун борборлору, ордосу дайыма бир нече болуп келген. Ошондуктан бул жерде айтылып аткан, сунушталып аткан нерсе көп жагынан жогорку кеңешке зыянын келтирет. Дагы бир олуттуу нерсе, мына бул жерде юристтер отурат, докторлор отурат. Президент өзүнүн жеке чечими менен жарлыктарды чыгара алат. Мындайча айтканда, муну биз башыбыздан өткөргөнбүз. 2007-жылдары ушул эле конституция кабыл алынып, Курманбек Бакиев бийликте отурганда жогорку кеңеш чыгарган мыйзамдарга карама каршы келген жарлыктарды чыгарып, өзүн билемдик менен абалды курчуткан учурлар болгон. Дагы бир жеринде айтылып атат, өкмөттүн нормативдик укуктук актыларын президент жокко чыгара алат деп атат. Кыскасын айтканда, бул жеке бир адамды башкаруу деген системага баратабыз. Ошондуктан менин оюмча жакшылап карап, кеңешип шашпай, ар түрдүү пикирлерди, долбоорлорду карап туруп, анан ошонун негизинде бир чечим кабыл алыш керек деген ойдомун. Конституциялык кеңешме түзүлдү деп атат. Мен анын курамын чындыгында билбейм. Кимдер кирди экен? Ошол жерде мисалы коомдо эми ар түрдүү пикирлер бар да. Албетте биз баарыбыз колдойбуз бийликти. Мына мен дагы ошо Садыр Нуркожоевич Жапаровду колдоп, кубанып аткандардын бири менмин. Бирок ошол эле убакта биз келечегибизди жакшылап ойлонушубуз керек. Нурлан Турганбекович, ошол жана демократиялык биздин баалуулуктарыбызга эч кандай таасирин тийгизбей, шек келтирбейт деп айта аласызбы сиз? Тиги Талайгүл, негизи мен жеке кыргыз болуп төрөлгөнүмө сыймыктанам. Себеп дегенде биз могул постсоветтик мамлекеттердин арасында уникалдуу өзгөчө мамлекетпиз.
Биз өзүбүздүн өзгөчө жаратылышыбыз менен, өзгөчө Чыңгыз Айтматовубуз менен, өзгөчө манасыбыз менен эмес, ар бир кыргыз жигит кызы энесинин сүтү менен эркиндикке талпынуусун алат. Эч качан кыргыздын кызы же жигити эркинсиз боло албайт. Анын эркин ой жүгүртүүсүн, эркин сүйлөө укугун, эркин ой айтуусун эч кандай документ чектей албайт. Ага мисалына 3 революция, 2005-жылы Супер Акаев убагында деле, Супер Бакиев деле, аягында супер президенттик бийликти ишке ашырткан Жээнбеков деле эмне болду. Ошондуктан ал мен жеке пикиримде биздин Кыргызстанда кандай документ кабыл алынбасын, Кыргызстан элдери, биздин кыргыз эли эч качан бир үй бүлөнүн, бир жигит же кыздын бийлигин абсолюттук түрдө ишке ашыруусуна эч качан жол бербейт. Мен буга өзүм бөркүмдө ишенем. Биринчиден, экинчиден, бул сунуш азыркы убакта депутаттар сунуш кылып аткан негизги мыйзам долбоору бул долбоор өзү айтып турган. Азыркы убакта бул ийленип кандайдыр бир өзүнүн бир жакшы бир формасына келет деп ишенем. Тескерисинче айтып атпайм. Азыр мүмкүнчүлүктөн колдонуп, мына ошол Кубат мырзаны, мына өзү бир мындай бир биздин кыргыз интеллигенциясынын эң каймактарынын бири могул жерде отурган жигит кыздарды Кыргызстандагы бардык радио ормандарды чакыра кетким келет. Сунуштарды тескерисинче бериңиздер, тескерисинче ыйлеп бир жакшы продукт, жакшы бир документ кылалы. Анан азыркы биз жашап аткан негизги мыйзам долбоорунда кемчиликтер өтө көп. Мына Кубат мырза да өзү өмүр бою жетекчи болуп иштеген. Мына мен деле көп мамлекеттик органдарда жетекчи кызматтарда иштеген. Эч кимге азыр сыр эмес. Азыркы конституция боюнча 2010дон бери мына өкмөт мүчөлөрү, ошол эле КТРКнын жетекчилери, тиги административдик ведомствонун жетекчилери, мамлекеттик администрация жетекчилери 80% убактысын парламентте кетирет. Фракциянын жыйындарында, комитеттердин жыйындарында, пленардык жыйындарда. Келбесе, алардын мыйзам долбоору, алардын суроолору каралбайт. 80% убактысын баягы натыйжасыз менеджмент деп коет мында. Натыйжасыз менеджменттин ушул аткаруу бийлигинде жүргүзүлүп аткан бирден бир себептердин бири мына азыркы биздин негизги документтерде бар. Эмне үчүн биз ушул сыяктуу кемчиликтерди ачык айтпайбыз? Биринчиден. Экинчиден, тиги ошол байкош аткаруу бийлик органдарында иштеген мамлекеттик кызматкерлер азыр кимге башы ишин билишпейт. Парламенткеби, фракция лидерлеринеби, депутаттаргабы, же өкмөт башчысынабы, же президенткеби. Анан ушул сыяктуу азыр коллективдик жоопкерчиликсиздин элементтери азыркы иштеп аткан негизги мыйзамда бар. Эмне үчүн биз ушул кемчиликтерди жокко чыгарбайбыз? Жаңы долбоордо ушунун баары жокко чыгып кетет деген кепилдик барбы? Азыр эгер ошонун менен иштей турган болсок, ишке ашып кетсе. Эми бул жерде так эле сунуш кылынып атпайбы? Кубат мырза деле белгиледи. Президенттин астында жоопкерчиликтүү өкмөт. Бүт бардыгы. Өкмөт. Өкмөт президенттин астында жоопкерчиликтүү, президент өзү өкмөт мүчөлөрүн дайындайт. Анан бир нерсени айткым келет. Мына 29 жыл көз карансыздыкта 31 премьер-министр алмашты. Кайсы социалдык экономикалык же кайсы бир каржы же болбосо бир кайсы бир мыкты социалдык долбоорду кайсы өкмөт ишке ашырганга жетишет. Ал только аны иштеп чыгып бюджеттен акча таап сунуш кылаар менен эле коалиция кулап жаңы өкмөт түзүлүп атты. Бирок ушул жерден да суроода буга чейинки ошол өкмөттүн улам алмашып атканы да айрым серепчилер, эксперттер ошол президенттин ишаратына байланыштырып атпайбы? Буга чейин деле президенттердин ишараты менен болуп келген. Азыр мына бүт жоопкерчиликти өкмөттүн да жоопкерчилигин Кыргызстандагы социалдык, экономикалык, ал тургай саясий дагы маселелерди жалгыз киши өзүнүн мойнуна алат деп атпайбы? Өкмөттүн иши боюнча алалычы, ошо өкмөттө деле бул жерде өкмөт өзү эки баштуу болгон атат азыр. Бир жагынан өкмөттүн башчысы бар экен, премьер-министр деп аталабы жокпу билбейм. Экинчи жагынан президент өзү ошо өкмөттүн ишин алып барат деп атат да. Бирок ошол убакта 79 статьянын 3-пункту болуш керек эле, мен жаңылбасам.
кайра өкмөттүн структурасы курамы жөнүндө сөз болгондо президент өкмөттүн курамына кирбей атат да. Башкача айтканда, эгерде кандайдыр бир кризис болсо, баягыдай эле, буга чейинкидей эле, мына канча премьер-министр дедиңиз? 31. 31 болсо, эми 6 жылдын ичинде 31 болбосо дагы 10 премьер-министр садагага чалышы мүмкүн, бирок өкмөттү түздөн түз жетектеп, ошого жоопкер болуп аткан президент дагы эле жоопкерчиликке тартылбайт экен. Ошондуктан мына азыр Нурлан мырза Американын мисалын айтып өтпөдүбү? Аякта система таптакыр башкача. Президенттик деп аталганы менен өкмөттүн башында жалгыз өзү турат, президент турат. Аякта деген өтө күчтүү партиялык система. Мына 200 жылдык тарыхы бар. Германиянын мына социал-демократтардын партиясынын түзүлгөнүнө 130 жыл болуптур. Биз чындыгында мындайча айтканда чындап парламенттик системаны түзө элекпиз да. Биз жаңы гана жолго түшүп атабыз. Мына түзүлгөнүнө бир 10-13 эле жыл болду мына. Партиялык системаны, парламенттин ишин ушул эле конституциянын алкагында айрым мыйзамдарды, конституциялык мыйзамдарды кабыл алып, жогорку кеңештин иши жөнүндө регламенти жөнүндө мыйзам бар. Ошону күчөтүп, депутаттардын жоопкерчилигин күчөтүп, мына эл талап кылып атат чындыгында. 120сы мынага жарымы 70% жумушта жок деп атат. Келбегендердин айлыгын кыскартып, кайра депутаттарды чакырып алуу механизмин киргизип, жанагындай аткаруу бийлигинин башчыларын кыйнаган учурду кадимкидей эле коррупциянын элементи катары көргөзүп, ушундай нерселерди киргизсе болот да. Анан мен өзүмдүн кайрылуумда дагы айттым. Партиялык система бизде түзүлө элек. Бизде партиялар болгону менен партиялардын иши, ал жердеги түзүлүшү, мүчөлүккө кабыл алуу, партиялык ички атаандаштык, анан барып келип шайлоого даярдык. Шайлоонун маалында тизме түзүүнүн принциптери, критерийлери кандай түзүлүш керек. Азыр ачыгын айтышыбыз керек. Мына азыркы партиялык системада тизме түзүү коррупциянын биринчи элементи очогу ошол жактан башталып атат. Кимдин капчыгы калың болсо, ошолор мына алдыңкы тизмеде туруп атат. Эми жок дегенде бизде азыр жанагы нерсе бар да, мында жаштардын квотасы деген бар, улуттардын квотасы деген бар. Ошонун аркасы менен анан аял эркек деген квота бар мисалы. Ошонун аркасы менен барып келип анан жанагы азыркы мына Жанар Акаевге окшогон, Элвира Сурабалдиевага окшогон, жаштар Дастан Бекешевке окшогон мындай активдүү, прогрессивдүү адамдар келди да парламентке. Болбосо бир өңчөй мисалы жанагындай жол менен жергиликтүү гана мажоритардык гана жол менен шайлоо өтө турган болсо, анда аны билесиздер. Ар бир райондо кимдер шайланып келе тургандыгын азыр эле айтып койсок болот. Ошондуктан Нурлан мырза да айтып өттү, ошо менин оюмча ошо эгер киргизе турган болсок, эки системаны тең киргизиш керек, мажоритардык, пропорционалдык жол менен кетсек болот. Рахмат сиздер. Кечирип коесуздар, мен мисалы президенттик башкарууну туура көрөм. Кыргызстандын шартында, азыркы учурда туура көрөм. Себеп дегенде бир адам өзүнө жоопкерчиликти алам деп атат, биринчиден. Экинчиден, биринчи жолу Конституциянын долбоорунда ачык жазылып атат, президент өкмөт жетекчиси деп. Бул жерде эч кандай экинчи жетекчи болбойт. Ал өзүнө толугу менен жоопкерчиликти алып атат, толугу менен өкмөттү өзү калыптандырат, толугу менен социалдык, экономикалык жана саясий кризиске өз керт башы менен жооп берет, жана ошол жаңы долбоорлорду баарын ишке ашырууга өбөлгө түзүлөт. Башка маселе анын мындай бир ошол президенттин супер президент болуп айланбашына каршы механизмдерди азыр жаңы конституцияда так бекитиш керек, биринчиден. Экинчиден, болуп өткөн тарыхый окуялардан мен ойлойм, кийинки шайлоодон ким жеңип келбесин сөзсүз сабак кылат деп.
бул сунуш кылынып аткан долбоорду азыр ар ким ар кандай көрсөтүп атат, но алдыда шайлоо. Ким жеңерин бир Кудай билет. Но үчүнчүдөн эмне үчүн бул жерде дагы бир нерсеге таң калам. Мына азыр ар коалиция кулаган сайын эле бийлик, могул министрликтер, административдик ведомстволор, айыл өкмөттөрүнө чейин устукандай эле бөлүнүп атпайбы? Эмне бул тарыхты 5-6 партиянын ортосунда сен бул министрликти ал, мунун каржысы аз экен, мен муну албай эле койдум, мага тети кереки, андан көрө тети салыкты бер, бажыны бер деген сыяктуу мындай бир устукан талашкандай окуяларды эле башыбыздан өткөрдүк да. Же бул калппы? Анан ошондуктан могул жерде менин оюмча биз мамлекеттин өнүгүүсүнө, элдин мүдөөсүнө төп келген бир форманы издешибиз керек. Анан мен баягы айттым го, жана суу менен кошо баланы ыргатып ийишибиз керек да, партиялык тизмени сактап калуу менен кошо бир мандаттуу аймактарды да сөзсүз киргизишибиз керек. Себеп дегенде партиялык тизме менен жеңип келгенде бир четте аймактардын кызыкчылыктарын унутуп калды. Азыр Баткенде, Жети Өгүздө же Таласта сөзсүз бир мандатты өзүнүн жанагы депутаттарына кайрылышат, кандай бир көйгөй болсо. Бирок ошол эле убакта бир мандаттуунун коркунучу жанагы трайбалисттик жана каржы маселелери аябай курчуйт. Мындай бир жөнөкөй дыйкандын баласы, карапайым жигит кыз жеңип келишине кыйын болот. Кепилдик жок, каржы ресурстары. Тем более эгер ал жерде мисалы эки чоң уруу болсо, кичинекей уруунун өкүлү эч качан жеңе албайт. Ушул сыяктуу башыбыздан өткөн да бир мандаты. Бирок бунун да жакшы жактары бар. Жанагы ошол аймактар менен коммуникация. Экинчи жагы азыркы убакта эч ким тарабынан айтылбай калды. Азыр могу башка маселелер менен. Мына 3% босогого түшпөдү. Миллион сом көрөгө түшпөдү. Форма 2 жок болбоду. Азыр мына жана партиялык тизме боюнча мына жаңы саясатчылардын, жаңы мыкты саясий күчтөрдүн жеңип келип, ошол Кыргызстан элине кызмат кылганга сонун мүмкүнчүлүк шарт түзүлдү. Ошондуктан могул пропорционалдык мажоритардык система азыр сонун ишке ашат деген ойдомун да, эгер ушул буюрса долбоор кирсе. Ишке ашса дейсиз. Ошол эми Конституцияда азыр ачык жок болуп атпайбы? Ошол ал ачык жазылган эмес. Пропорционалдык жол менен кетебизби же бир мандаттуу менен кетебизби, ал ачык жазылган эмес. Бул жерде да көп маселе бар. Ошондуктан ал өзүнчө мыйзам аркылуу жазылат деп атат. Эми ал кандай мыйзам аркылуу жазылат, анын механизмдери кандай болот, ал дагы өзүнчө чоң суроо. Анан мына курултай боюнча айткым келип атат. Азыр Кубат мырза курултайга чейин Нурсултан пикирин угуп алалы, анан курултай институтунун киришине өтөлү. Парламенттик башкаруудагы биз айтып кеткендей, биз ойлойбуз да, парламенттик башкаруу болсо бул демократиянын негизги принциптеринин бири депчи. Бирок чындыгында эле биз башыбыздан өткөргөн эгемендикти алгандан бери акыркы 2010-жылдан бери парламенттик жана президенттик башкаруу дегенибиз менен чындыгында бул жебире калып калды да. Де факто президенттин алдында эле башкарылып келдик, чындыгында эле да. Эмне үчүн бир нерсени айткым келди, жана сиз партиялар жөнүндө айтып жатканда, Кыргызстан эгемендикти 91-жылы алган болсо, 2000-жылдарга чейин, 95-жылга чейин дагы түзүлгөн партиялар бар экен. Биз жана социал-демократтардын эмесин айтып жатпайбызбы, тарыхын. Бирок ошол эгемендикти алгандан кийин эле түзүлгөн партиялардагы кече жакындагы шайлоодо сиз айтып жаткандай партиянын мүчөлүгү же болбосо партиянын ичиндеги атаандаштыкты унутуп калып, сырттан келген көбүнчө адамдарды шайлоонун алдында кабыл ала коюп, ошолорду кандидат кылып чыгарып жатпайбы? Демек, кандайдыр бир деңгээлде дагы партиялык системаны биздин элдер толук кандуу түшүнбөйт экен, кабыл ала албайт экен деген түшүнүккө келдик да. Себеби дегенде айтып атпайм, жана мисалы Жанар Акаев, Кубанычбеков эле мисалы ага чейин КЛДП партиясында жүргөн, мисал катары да СДПК саясий партиясында жүргөн, андан кийин Атамекен саясий партиясынын катарынан кандидат болуп чыгып атат да. Бул эмнени белгилейт? Бүгүнкү күндө биз айтып жаткан партиялар канчалык тарыхы болбосун, Кыргызстанда ушул күнгө чейин өздөрүнүн системдүү атаандаштыгын же болбосо мүчөлөрдүн укугу, алардын милдети деген нерсени таптакыр уже жокко чыгарып койгон. Чындыгында эле буга эмне себеп болду? Биздин парламент жалгыз гана пропорционалдуу шайлоо системасы себепкер болду да. Сөйдөн ошолордун аркасы менен добушалуу. Чындыгын айтыш керек, булар жаштардын квотасы менен эле келип калган жери жок. Болгону элдин арасындагы кадыр баркы, элдин арасында сүйлөгөн сөздүн аркасында гана келип калган. Ал эми Нурлан мырза айтып кетти, мен дагы ушул нерсени сунуштагым келип жатат. Туура баш мыйзамдын долбоорунда көрсөтүлгөн эмес экен шайлоо системасы кандай болот. Болгону 120дан 90га гана түшүрүп койгондугу бар экен. Ал эми ошол кошумча мыйзамдын негизинде биз эки палатага өтүшүбүз керек, жеке менин пикиримде. Себеби дегенде жана силер мисал келтирип кеткен
Америка эң чоң держава, президенттик башкаруу өлкөнүн башкаруу системасынын алыстында жашап жаткан Россия ошол эле биз билген мисалы буларда деле эки парламенттик башкарууда, эки палаталуу парламенттик башкарууда. Эмнени айткым келет? Себеби дегенде ушул эгерде мажарстардык шайлоо системасына киргизе турган болсок, аралаш системаны, айылдан чыккан элеттеги элдик лидерлер, менеджерлер чынында ошол системанын аркасы менен келе алат экен. Ал эми мыйзам чыгаруу палатасында болсо, жана сиздер айтып жаткан дасыкан юристтер болобу, интеллигенциянын тобу болобу, алар биригип ошол саясий партиянын курамы менен жогорку кеңешке келсин деген жеке биздин сунуш да. Рахмат Нурсултан. Азыр биз менен байланышта жарандык активист Досубек Касымалиев мырза турат. Пикирин угуп коелу. Досубек мырза, саламатсызбы? Саламатчылык, көргөнүңүздөргө салам. Конституциялык реформанын зарылчылыгы боюнча, анан жарыяланган долбоор боюнча пикириңиз кандай? Эми мындайда, бул 30 жылдын ичинде ушул бир 300 киши, 400 киши, анан азыр алардын жег жааттары ушул Кыргыз мамлекетин, Кыргыз өлкөсүн бир мындай тижелеткен, чөгөлөткөн нерсеге алып келип койгонун бүт керек болсо биздин кошуналар дагы, кошуна өлкөлөр дагы, алыс жакындагылар дагы, Россияда жашап аткан биздин мигранттарыбыз дагы, анан жалпы Кыргызстан, Кыргыз өлкөсүндө жашаган элдин көпчүлүк массасы буга чейинкини каалабай калганын турмуш өзү көргөзүп атат. Президент бул ким болуш керек? Бул бүт жалпы өлкөнүн атасы болуш керек, аталык катар болуш керек. Бул калыстыкты, адилеттүүлүктү, арбитрликти, керек болсо судьялыкты өзүнүн мындай бир милдети кылып эсептеш керек. Ошон үчүн президентке буга чейин адилеттүүлүк кылсын деп СМБ менен прокуратураны берген биздин мамлекеттин конституциясында. Бирок буга чейинки президенттер адилеттүүлүктү орнотпой өздөрүнүн бийлигин гана чыңдап, өлкөнүн жападан жалгыз кожоюну болгонун 30 жылдык тарыхыбызда канча жолу көрдүк. Биз кыргыздар өлкө аталган 30 жылдын ичинде бир жакадан баш, бир жеңнен кол чыгар деген байыркы кыргыз элинин кылымдар бою ынтымакка, биримдикке чакырган улуу сөздөрдү, баалуулуктарды өзүбүз түртүп каалабай жаткандай элес калтырып атабыз да, өзүбүзгө керектүү нерсени албайбыз. Сырттан таң уланган баалуулуктарды, сырттан бизге бир условия менен коюлган нерсени кабыл алып келдик. Биздин эл доска күлкү, душманга таба кыла турган нерсени өзүбүзгө өзүбүз жасап жаткандай, анан жоорчу куганды биз адат өнөр кылып алгандай көрүнүп атабыз да, көрө албастыктын эң эле туу чокусуна чыгып алгандай. Кандай болсо дейсиз анан? Долбоор боюнча айтсаңыз. Ушу долбоор боюнча мындайда эми талаштан тактык бере алат дейт. Бүгүнкү форумду көрдүк, анда сырткары жанакы конституционный кеңешмеде болуп атат. Ооба, өтүп атканын көрүп атабыз. Эми мисалы үчүн ушул жанакы жарандык коомдогу буга чейинки жанакы Каныбек Имамалиевдин айтканын, же болбосо мен сыйлаган Садык Шернияздын, же болбосо Текебаевдин нерсеси, бул эмне? Булардын көз карашы Кыргыз мамлекети үчүн тиги атайын милдет болуш керек. А эгерде булардыкы туура боло турган болсо, эмне үчүн 30 жылдын ичинде биз ушундай акыбалга келип калдык? Биз гүлдөп өсө турган, баягы эл башында суу башы болуп туруп, суунун башы болуп туруп, ушул сууга жетпеген өлкө болуп атсак, энергияны өзүбүздөн чыгарып атып, өзүбүз тиги светке жетпей атсак, 67% кум төрүбүздү азыр канча менен 300 тоннадан ашык казылган алтындын 3 тоннасы мамлекетке калбай турганын, ушулга чейинки парламенттер, ушулга чейинки тиги президенттер, ушулга чейинки бердин баарынын колунан келбедиби? Ушунун баардыгын Алло. Айта бериңиз, айтыңыз, кыскача айтсаңыз. Ушул туура эмес нерсенин баары, азыр ушул конституция өзгөрсүн деп элдин каалоосуна келип атат. Рахмат. Бул жанакы бир уч топ болобу, же болбосо ушуга чейин 30 жылдын ичинде, ушунун ичинде жана Кубат мырза да отурат, мен карап отурам. Мен сыйлаган жигит, бирок ушу туура эмес нерсе болуп атканды эмне үчүн буга чейин айтышкан жок. Анткени ар кимиси ошол кызматтын үзүрүн көрдү. Чөнтөктөрүн кампайтышты. Кызматтан кызматка көтөрүлүштү. Баягы мындай болду да, алма сабагынан алыс түшпөйт деп эми ошол 30 жылдан беркилердин балдары эмес, неберелер аралашып атат. Рахмат. Анткени уядан эмнени көрсөң учканда ошону аласың деген Кыргызда жакшы сөз бар. Эми булар деген эгер ушул боюнча эле кете бере турган болсо, анда
Булар айтып атканда биздин жардын кырында ушулар алып келген. Рахмат. Өзгөрүш керек. Мен ушуну каалап атам. Рахмат Досбек. Өзгөрүп, президенттик нерсе, эгер ар бир адамдан зависит, мисалы үчүн Жубал Абдрахманов деле мамлекетти башкарбады эле. Рахмат Досбек мырза. Башкарбады эле. Сизге чоң рахмат. Биз менен байланышта жарандык активист Досбек Касымалиев болду. Кубат Табалдиевич, жогоруда айтып атпайбы, жанагы коомдук саясий жагы эле эмес, экономикалык, социалдык көйгөйлөргө да ушул нерселер таасирин тийгизди деп сиз кандай ойлойсуз? Бул эми мындай, чындыгын алганда конституция бул коомдук ар түрдүү күчтөрдүн, мындайча айтканда, элдин консенсусу. Бул деген саясий документ чындыгын алганда. Бул таза мыйзам эмес. Бул деген ошол коом кандай өнүгөбүз, алдыга каяка барабыз деген эле стратегиялык мыйзам бул, чоң документ да. Анан азыр айтылып атпайбы, мына биз 30 жылдан бери көрдүк депчи, 30 жылдан бери парламенттик система орногон эмес. Мына акыркы болуп киргизилген өзгөртүү 2017-жылы болду. Мына мен ошондо да каршы болгом. Ошол омбудсмен болуп иштеп турганыма карабай, ошондон кийин мына президент мени душманындай көрүп, ошол убактагы Алмаз Шаршенович Атамбаев тегерегиндегилер омбудсмен институтун өзүмдү кысмакка алып, ошондой нерселер болгон. Ошондуктан акыркы киргизилген өзгөртүү дагы ошол президенттин бийлигин күчөтүү максатында киргизилген. Ошондуктан биз мына 2010-жылы кабыл алынган мыйзам менен жашап атабыз деп атабыз. Болгону мына анын ортосунда дагы жанагындай кескилеп нар жак бер жагына өзгөртүүлөрдү киргизе коюп атышпайбы? Мурдагы президенттерди биз эсепке албашыбыз керек. Анын тушунда мына супер президенттик нерсени башыбыздан өткөргөнбүз. Эркиндик жөнүндө айтайын мен эми. Түркмөнстанда деле адамдар эркин дем алат, нары бери баса алат. Өзбекстанда деле адамдар эркин. Россияда деле адамдар эркин. Бирок деген эркиндиктин жолдору бар да, жолдору бар. Кайсыл учурда эркиндик чектелет? Кайсыл учурда сен өзүң эркин боло аласың? Экономикалык эркиндик бар, саясий эркиндик бар, социалдык эркиндик бар. Ошолордун бардыгын жартылап категория менен ойлоно келгенде, супер президенттик өлкөдө адамдар эркин эмес чындыгында. Чындыгына келгенде. Анан биз мисалы экономикалык эркиндикти деле алалы. Сөз эркиндигин алалы мына. Мына чекесинен азыр айтып атышпайбы? Стандарттарга туура келбеген массалык маалымат каражаттары жабылыш керек деп чекеси чыгып атат, мисалычы. Ал стандарттарды ким аныктайт? Андай стандарттарды ким кабыл алыш керек, мисалы? Туурабы? Ошондуктан ушундай нерселерди алганда биз өтө терең ойлонуп туруп анан чечим кабыл алышыбыз керек деген ойдомун. Дагы бир маселе да, ошол баш мыйзамдын долбоорундагы жана Курултай институтунун кириши дагы чоң талкуу жаратып атат. Парламентте болот, Курултай институту да болот деп. Анан бул боюнча Нурсултан кандай ойлойсуз? Кандай артыкчылыгы бар ушул Курултай институтунун киришинин? Курултай институту боюнча айта турган болсок, мен окуп чыккан баш мыйзам долбоорунда бул рекомендательный орган катары кетет экен да, сунуштоочу орган катары кетет экен. Анан негизи эле илгертен карап келгенде кыргыз эли Курултайда көп маселени чечишкен, чындыгында эле да. Эми муну айтсаң эртең саясий серепчилер же саясатчы деп аталган адамдардын баары ханствого кайрылуу, кайра артка кетүү айтып жатпайбы? Кеп андай эмес. Болгону чындыгында эле биз парламенттик башкарууда жашап жатканда 120 депутатты багып жатып бир нерсени көрдүк. Алар элге отчет бербейт экен, чындыгында да. Себеби дегенде партияларга бөлүнүп алган. Мисал катары Тогуз-Тороо районун алалык. Тогуз-Тороодо бир дагы депутат жок да. Ошол Тогуз-Тороодон келген депутат эч кимге кайрыла албайт. Жаран. Бир да депутатка кире албайт, эшигин кага албайт, маселесин айта албайт, көйгөйдү көтөрө албайт. Сөйдөгөндө Тогуз-Тороодон депутат жок. Ал эми элдик Курултай институту кире турган болсо, эми жеке бул менин оюм, бул боюнча да атайын мыйзам иштеп чыкса керек. Ал мыйзамда кандай каралат билбейм. Бирок баш мыйзам долбоорунда кимдер турат экендиги жазылган экен, ар бир региондордон, территориясынан, ошол жакта интеллигенциядан, коомдук ишмерлерден, айлык деңгээлде болобу деп жазылган экен да. Демек, мисал катары алайын, мен Тогуз-Тороодон же Чаткалдан болсо, мен Курултайдын мүчөсү катары кабыл алынсам, мисал катары.
жогорку кеңештин төрагасынын отчетун угат экен, президенттин отчетун угат экен. Ошол учурда жок дегенде мен көйгөй көтөрүүгө менде мүмкүнчүлүк пайда болуп жатат да, чындыгында эле да. Эмне үчүн мисалы бул жыл хорошо кирбей калган экен, алыскы чаткалдан тоолуу райондордон мондай маселелер кирбей калган экен. Кийинки жылга кантип киргизсек болот деген сыяктуу сунуштарды киргизүүгө кандайдыр бир деңгээлде мүмкүнчүлүк түзүлөт экен да. Курултай ошону аткарат деп атасыз, деген ишеничте турам, ойдо турам азыр. Бирок жалпы мыйзам жазылбагандыгына байланыштуу да. Андан тышкары бир нерсени сунуш катары айткым келди, жарандык активист катары. Бардык айтып жатпай, мисалы ар бир региондордон курултайдын мүчөлөрүн чогулта турган болсок, бул 1200, 2000, 3000 болуп кетет. Аларда кайдагы каражат депчи. Чындыгында айылдык кеңештин депутаттары деле бир сом бир тиен каражат албай эле иштеп жатат бүгүнкү күнгө чейин. Ошол сыяктуу курултайдын мүчөлөрүн деле коомдук башталыштагы мүчө катары карап, аларга эч кандай айлык акы төлөөсө болот да. Жеке бул менен. Нурлан мырза, бирин-бири кайталап калбай, мисалы парламентте бар, анан курултай институту кирсе кандай болуп калат? Эми белли кечкирээк эл тарабынан шайланган бул албетте ушул башкы мыйзамда мындай бир эске алынган бул эки эле орган, эки эле кызмат, бул албетте президенттин кызматы жана жогорку кеңештин депутаты. Анан эки субъект бар. Анан эми бизде 2200 жылдык тарыхта кыргыз элибизде аябай мыкты каада салттарыбыз бар. Анан ушул каада салттардын баары баягы бизде макалдарыбызда бар го, кеңешип кескен бармак урбайт дегендей, дайыма Кыргызстанда биз кеңешип мындай бир жыйындарда, ушул биздин улуттук жыйындарыбызда, курултайда биригип мындай бир олуттуу маселелерди карап чеччүбүз. Анан ошол биздин улуттук каада салтыбыздан илгертен алмуздактан келаткан бери мындай бир мыкты институт. Анын деген иштетүүнүн эч кандай зыяны тийбейт, бир гана пайдасы бар деп ойлойм. Бир гана бул жерде бул жерде иштеп чыгыш керек, аларды калыптандыруу маселеси, анан алардын иштөө механизмдери, алардын чечим кабыл алуу механизмдери жана алар кабыл алган чечимдерди ишке ашыруу механизмдери. Мына ушунун баарын тең кесе көрсөтүш керек. Албетте алардын сунушу, менин жеке пикиримде, сунуш болуш керек, милдеттүү болбош керек. Себеп дегенде элден мандат алып, эл тарабынан шайланып келген жогорку кеңеш менен президенттин үстүнөн милдеттүү түрдө кызматтан кетсин деген чечимге мындай ээ болсо анда элестетиңиз. Анда эмне жыл сайын эле тиги курултай топтолуп эле жыл сайын эле тиги жаңы президентти, жаңы депутаттар шайлай беребизби? Ошондуктан бул жерде сөзсүз менин оюмча ушул механизмдерди өтө тият, бирок ошол убакта мындай бир пайда тийчү. Себеп дегенде чынында эле баягы бир жылда бир топтолуп тиги тогузторо, тегереки нарын, тегереки Баткенден келип, ушул бир жөнөкөй карапайым эл өзүнүн болуп аткан кырдаал жөнүндө ордунан келип мындай бир ушул көйгөйлөрдү козгогону мындай бир туура деп ойлойм. Бирок аны ошол жогорку мамлекеттик бийлик органдары кандай ишке ашырат, ушул механизмдерин карап чыгыш керек. Кубат Абалдыевич, мурда деле ушундай сунуш берүүчү курултайлар болуп жүрбөдүбү эле? Ошону кайталап калбайбы? Демек бул сунуш берүүчү эле боло турган болсо. Сунуш берүүчү делгени менен бул жерде курултайдын ролу күчөтүлүп атат. Мына азыр так жазылган Атургай кадрдык маселелер боюнча дагы сунуш бере алат деп атат. Эми өзүңүз элестетип көрсөңүздөр, ошо мына азыр туура айтылды да, мага да өтө күнөмүк. Ошол биринчиден курултайга делегаттарды шайлоонун процедурасы, критерийлери кандай болот? Ал белгисиз. Экинчиден курултай өзү туруктуу иштей турган орган болобу, мамлекеттик орган болобу? Бул дагы азырынча белгисиз. Үчүнчүдөн курултай кабыл алган чечимдерди башка мамлекеттик органдардын аткаруу критерийи кандай болот? Курултай кабыл алган чечимдерди канча убакытка аткарыш керек? Аткар деп туруп эле сунуш кылат, аны аткаруунун механизмдери, анан ал коюлган пландарды ишке ашыруунун булактары деген нерсе бар да, мисалы. Ошонун баардыгы жакшылап ойлонуш керек. Анан эң негизгиси айтылган кадрдык маселелер боюнча дагы сунуштарын айтылат депчи. Эми бизде 40 район, 7 область бар да. Менин оюмча ар биринен жок дегенде канчадан шайланганда эле менин оюмча 1000-1200 делегат пайда болгон атат да. Бул автоматтык түрдө алар президенттин отчетун укса, жогорку кеңештин төрагасынын отчетун укса,
судьялардын отчетун угабы укпайбы билбейм. Кыскасы булар баардыгын укса, бийликтин жогорку бийликтин элементин өзүнө алып жүрүүчү болуп атат да. Мындайча айтканда булар жогорку кеңештин депутатынан дагы жогору туруп атат. Айрым учурда президенттен да мен жогору турам дегендей айтышы мүмкүн да. Анда биз билебиз да, бийликти өтө жакшы көрөбүз баарыбыз. Колубузга тиги корушка тиер менен башталат. Анан эми элестетиңиз, жергиликтүү жерде ошондо ар бир жерде депутаттар пайда болот автоматтык түрдө. Анан жанагындай бейформал иштер башталат. Алар айлык албаса, бирок жүргүзгөн иши, ойлонгон ишинин баардыгы ушул саясат болсо, анан алардын да үй бүлөсү бар да. Алардан нан жеш керек, бала чакасын багыш керек, туурабы? Анан алар эмне кылып оокат кылат? Курултайдын делегаты катары иш кыла баштайт да. Анан ал анткени бүт баарын карап туруш керек да. Анан эмне болот? Анан баягы эле ошо жердеги жергиликтүү мамлекеттик органдардын башына түшкөн түйшүк болот. Барып келип ошол элдин чөнтөгүнө түшкөн түйшүк болот. Ошондуктан муну жакшылап ойлонуш керек. Мен чындыгын айтайын. Бирок мен каршы эмесмин да. Курултай институттун киришине каршы эмессиз. Киришине мен негизинен каршы эмесмин. Чындыгын айтканда мына жогорку кеңештин депутаттарынын отчетун бир да жерден көргөн эмеспиз. Туурабы? Жогорку кеңештин депутаттарынын иштөө критерийи, ишинин критерийи, жалпы жогорку кеңештин өзүнүн иштөө критерийи жок. Туурабы? Аны кайсы параметрлер менен биз жакшы иштеп атат, жаман иштеп атат деп аныктай алабыз. Болгону биз аны өзүбүздүн гана ар бир адамдын билим деңгээлине жараша гана айтып атпайбызбы? Чакыртып да ала албайбыз. Чакыртып да ала албайбыз. Мисалы өкмөттүн ишин баалай алат экенбиз. Судьялардын ишин баалай алат экенбиз. Аларды тандоонун жолу жакшынакай бар экен, жана чакыртып алуу механизми бар судьялар кеңеши аркылуу, соттор тандоо кеңеши аркылуу мындай механизмдер каралган да. Бирок чындыгын айтканда мына жогорку кеңештин аброюнун кеткени да мына парламенттик системага доо кетирген мына 6-чакырылыш болуп атат. Мен муну унутуп аттырмын. 6-чакырыш ары жок, намыссыз, уяты жок чакырылыш болду. Булар 3 президентти жолго салды. Конституцияны бир нече жолу өзгөртүп беришти. 28-октябрдан кийин өздөрүнүн мөөнөтүн узартып алышты. Анан ошонун баардыгы мындай эл аралык коомчулукта күмөн жаратып жаткан убакта жогорку кеңеш аркылуу сунушталып жаткандыгы мына бул мыйзам долбоору дагы, конституциянын долбоору дагы өтө мындай Садыр Нуркожоевичтин кадыр баркына көлөкө түшүрдү. Ошондуктан муну да жакшылап ойлонуш керек болчу. Кичине шашып кетишкендей түрү бар. Анан жанагы президент шайланып келет да эми. Ким шайланып келсе дагы ал киши кайсы конституция менен иштейт биринчиден. Жаңы конституция күчүнө кирсе биз президенттик шайлоону кайра өткөрөбүзбү? Ошол өткөн мезгилдерде да өтө мындай талаш тартыштуу да. Аны дагы жакшылап тактап ойлонбосо баягы Аскар Акаевичтин тушунда конституцияга өзгөртүү киргизген сайын эле жаңы шайлоо өткөрүп анан мөөнөтү узартылып турчу эмес беле? Кайран Дооронбек Садырбаев агай 5-ке 5ти кошо албаган бул бийлик конституциялык сот деп какшап жүрүп өтүп кеткен да. Ошондой оюндар болбойбу? Ошонун баардыгын жакшылап такташыбыз керек. Мына Кубат мырза эл аралык коомчулукта деген нерсени айтып кетпедиби? Мына Венециялык комиссиянын боюнча да сөз болуп атпайбы? Нурлан мырза, сиз адис катары айтып койсоңуз, мөөнөтүн узартып алганда техникалык гана аракеттерге барышы керек болчу, мындай чоң чечкиндүү кадамдарды парламент жасаганга болбойт эле деген да сөздөр айтылып атат да. Сиз адис катары тактап койсоңуз ушуну. Өзү мен адис катары белгилегим келет да. Бул жерде ошол азыркы иштеп аткан конституциянын 114-беренеде ошол конституцияга өзгөртүү киргизүү тиги тартиби каралган. Бирок ал жерде өзгөртүү киргизүү тартиби каралган. Алымча кошумча киргизүү каралган эмес. Жаңы редакция же болбосо жаңы конституцияны киргизүү тартиби каралган эмес. Ушул нерсени бир так белгилей кетиш керек да, биринчиден. Анан экинчиден бул жерде белгилей кетиш керек.
могуреки 4-октябрь революциядан кийин азыр деген мына көчөгө чыксаңыздар элдер эмнени талап кылып атат? Мына азыр өзүңүз байланыштырдыңыз. Элдер эмнени көргүсү келип атат, эмнени уккусу келип атат. Эл деген мурунку тартип менен жашагысы келбей атат. Эл деген жаңы тартип менен, жаңы мыйзам менен, жаңы мамлекет башчысы жана жаңы эл өкүлдөрү менен жашагысы келип атат. Жана албетте бул жерде ошол элдин талабына ылайык кандайдыр бир өзгөртүүгө барыш керек. Бирок мыйзамдын негизинде. Бирок мыйзамдык жолдун негизинде. Мыйзамдык жолдун негизинде анан могуреки бүгүнкү конституциялык кеңешменин түзүлгөнүндө абдан өзүнүн убактысы так болду, жакшы болду. Себеп дегенде бул жерде да мына жарлыкта так көрсөтүлөт, коомчулукту максималдык түрдө тартуу менен алардын бардык аймактардын жана бардык социалдык топтордун сунуштарын эске алуу менен деп жарлыкта так көрсөтүлүп турат. Ошондуктан азыр мына айтылып аткан сын пикирлердин баарын тең эле ушул жаңы долбоордо көрсөтсө мүмкүнчүлүк бар деген ойдомун да. Анан Кубат мырза бир нерсени айтты. Тиги жогорку кеңештин депутаттары аябай начар болду. Тиги анан аларды чакыртуу механизмин караш керек депчи. Эми мындан кийинки жогорку кеңеш сапаты боюнча мындан жакшы болот деп эч ким кепилдик бербейт. Бул бир. Экинчиден мен дагы бир нерсени баса белгилегим келет. Биздин жалпы Кыргызстан элибиздин шайлоо маданиятыбызды да өзгөртүүгө мезгил жеткирди. Эгер биз агайыны, тайке жыен, бөлө деген жердеш деген сезимден кетип, анан 3000 сом акча берди эле же 1 мешок ун убагында даже чокойго тузга сатып алган күндөр болгон. Ошондо добушун сатпай, чыныгы идея үчүн, программа үчүн, мыкты келечек үчүн талапкерлер тандап алса, ошондо мыкты сапаттагы эл өкүлдөрү келет деп ишенем. Биринчиден, экинчиден мына азыр тиги депутаттарды тескерисинче иммунитетин күчөтүш керек. Себеп дегенде алар келип ошол элдин үнүн жеткирип, ошол жерден коркпой, үрүкпөй мындай иммунитеттин күчөтсө, укугу жок болсо иммунитеттин эмне кереги бар мисалы? Жок, жогорку кеңештин депутаттарынын укуктары могу долбоордо мен окутум, жетиштүү биринчиден. Экинчиден бул жерде мурунку эле долбоордо так көрсөтүлгөндөй эле бул жогорку мыйзам чыгаруу, жогорку эл өкүлчүлүктүү жана жогорку көзөмөлдөөчү орган катары калып атат. Ошондуктан ыгар муктар жетиштүү деген ой пикирдейм. Башка маселе эми талкууду дагы кошумча алымча кылса болот. Уктуруу соңуна чыгып бара жатат. Кубат Табалдиевич, мына бүгүн эле ошол президенттин милдетин аткаруучу Талант Мамытов жанагы конституциялык кеңешме жөнүндө жарлык чыгарып, анан кайрылуу жасаганда айтып атпайбы? Бардык сын пикирлерди угуп, анан талкуулап, тактап, анан жыйынтыкка келебиз деп. Демек, бардык коомчулуктун пикири угулуп, анан бир талаштан тактык жараларына кепилдик барбы? Мен эми азыр конституциялык кеңешменин курамын азыр ушул жерде отурганда таанышып чыктым, чындыгындачы. Курам кичине мындай дагы эле мени кичине бир аз таңыркатты. Чочулуу сезимдерин пайда кылып атат. Курамды өзгөртсө болобу? Анын курамына кандай жол менен башка адамдар, башка адистер, эксперттер кире алат деген маселени дагы койгум келет. Анан бул конституциялык кеңешменин иши өзү кандай, тартиби кандай, жана сунуштарды кабыл алуунун процедурасы кандай, ал сунушту бергенден кийин аны кабыл алуу, ошол жерден элге жарыялоо маселеси кандай, туурабы? Эми жерлерде кишилер көп да, баары эле Бишкекте жашаган жок, туурабы? Ошонун баардыгы такталыш керек. Анан барып, мисалы, ошол жерде пикирин айта алабы киши, айтса ошол пикирлер кабыл алынабы, жокпу? Жо сен конституциялык кеңешменин мүчөсү эмессиң деп эшиги жабыкпы же ачыкпы, ушул маселелер да бар. Такташ керек, такташ керек. Ошолорго мен ачык суроо бергим келет. Мына мен сыйлаган агайыбыз Бекбосун Бөлбашев төрөгө болуп, Канат Керезбеков орун басар экен. Биз дагы эми
өзүбүздүн ой пикирибизди айтасыздар. Рахмат, урматтуу радио угармандар. Мына жогоруда айтылгандай бүгүн эле конституциялык кеңешме түзүү жөнүндө жарлык чыгып, конституциялык кеңешме ушул замат өз ишин баштады. Эми алдыда дагы бир топ талкуулар бар. Бүгүн биздин студияда коомдук ишмер, мурдагы омбудсмен, КТРКнын мурдагы башкы директору Оторбаев Кубат Табалдыевич, ошондой эле профессор, юридик илимдердин доктору Шерипов Нурлан Турганбекович, жарандык активист Нурсултан Бейшенбек уулу болду. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ишиңиздер ийгиликтүү болсун. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова. Урматтуу угармандар, бул маекти сиздер Фейсбуктагы биринчи радионун баракчасынан кайрадан көрүп алсаңыздар болот. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламаттуу болуңуздар.